Саламатсыңар балдар. Математика сабагын баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз эки орундуу сандарды кемитүү. 361-365 амалдарга токтолобуз. Бүгүнкү сабагыбызды максаты менен тааныштырам. Эки орундуу сандарды кемитүүнүн жолдорун билесиңер. Амалдарды туура жана так аткарууга үйрөнөсүңөр. Тактыкка, чынчылдыкка тарбияланасыңар. Маанайыңар кандай балдар? Бардыгыңарга бүгүнкү күндүн ийгилигин жана кутмандуу күн каалайм. Ошондой эле алтын эрежени эске салам. Карантин учурундагы алтын эрежелерди сактагыла. Үйдө болгула, эл көп чогулган жайларга барбагыла. Үч жүз алтымыш биринчи номерге токтолобуз. Китебибиздин 64 бетин ачабыз. 35 кемитүү 23. Сүрөттү байкайбыз. Сандарды кемитүүдө бирдиктердин астына бирдиктерди, ондуктардын астына ондуктарды жазып аткарабыз. Бирдиктерден бирдикти алабыз. 3 санынан 5 санынан 3 санын алабыз. 3 санынан 2 санын алабыз. Айырмасы 12 чыгат. Кемитүү дайыма сандын артында турган бирдиктерден башталат. Бирдиктерди кемиткөн соң ондуктарга өтүп, ондуктарды кемитебиз. 362 номерди карайбыз. Асында бул жерде сандардан кемитүүнү аткарасыңар, Бсында сандарды кошуп аткарасыңар. 363 номер. Узундугу 3 см болгон кесинди чей. Аны эки жагынан 2 сантиметрге узарт. Демек биз 3 см кесинди сызаткенбиз дагы. Ал 3 см кесиндинин эки жагына 1 сантиметрден болгон 2 сантиметр кесинди кошобуз. Жалпы узундугу 5 сантиметр. 364 номерге көңүл бурабыз. Дүкөндө 65 кара, 32 көк чыгырык жип болгон. 54 чыгырык жип сатылды. Дүкөндө канча чыгырык жип калды? Сөзсүз түрдө маселени аткарууда биринчи шартын түзүп алабыз. Кара жиптен 65, көк жип 32. Сатылды 54. Бул жерде балдар эки амалдуу эсеп болуп атат. Биринчи жалпы дүкөндө канча жип болгонун таап алабыз. Андыктан кара жип менен көк жиптин санын кошобуз. Жалпы 97 жип бар экен. Эми жалпы 97 жиптен бир күндө сатылган 54 жипти кемитебиз. Жолу дүкөндө 43 жип калды. Үйгө тапшырма 365 номер. Сандарды мамча түрүндө жазып, амалдарды аткаргыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан жолукканча.